Кандай таза жана бүтүн тиштер жылмаюунун гана эмес, ден соолуктун дагы негизин түзөрүн ар бирибиз билсек керек. Эгерде тишиңиз ооруп жатса, тиш оорудан жабыркап жатсаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Себеби сиздерге дарыгер өзүнүн эң керектүү, пайдалуу кеңештерин айтып бермекчи. Тиш адамдын саламаттыгы жана сулуулугунун бир бөлүгү. Анын тазалыгы жана бекемдиги адамдын жакшы маанайы десек болот. Андыктан тиш ооруларынын пайда болуу себептери жана аларды алдын алуу аракеттери тууралуу дарыгерден кеңеш алабыз. Үй шартында деген тишти таза жууп, чайкап туруш керек. Сода менен туз менен экөөнү аралаштырып, жарым кашыктан аралаштырып, ошону чайкаса ооруганды кичине басат. Жылуу сууга бир стаканга жарым кашыктан жарым кашык туз, жарым кашык сода экөөнү аралаштырып чайкаса, щелочная среда болот. Ошо менен чайкаса ооруганды бир аз жеңилдетет. Күндө таза жууп, эртең менен кечинде тамак ичкенден кийин жууп туруш керек. Анан щетка менен зубный паста менен эле жуу бербей, дагы дополнительно зубный нить деген бар, ополаскиватель деген бар. Ошол менен колдонуп туруш керек. Тиш таза жуулбагандан улам тамактын калдыктары калып калганда ички организмдердин оорусунан озон жагымсыз жыт чыгат. Бул учурда үй шартында дарыланууга болбойт. Сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп тазалатууга туура келет. Тиштин кыйшыктыгынан айрымдарыбыз жылмаюудан тартынабыз. Учурда көпчүлүктүн суроо талабына ээ болгон брекет бул көйгөйдөн арылууга жардам берет. Ал ошол кыйшык тиштерди түздөп калууна келтирет. Брекеттер азыр түрлөрү бар. Металлический, керамический, сапфировый көрүнбөгөндөр. Брекетти салгандан кийин бир айда бир жолу көрүнүп туруш керек. Коррекцияга келип туруш керек. Тиш тазалоодо эң негизгиси горизонтально мындай түз жуубаш керек. Түз жууганда эң ошо туура эмеси ошого. Анткени андан клиновидный дефект деген пайда болот. Адамда кальций жетишпегендигинен улам анын тишинин түбү жумшак болот. Бул учурда атайын дарыгер сунуштаган кальций дары-дармектерди ичүү керек. Андан тышкары үй шартында сүт жана эт азыктарын көбүрөөк жегенди дагы унутпаңыз. Табигат тартуулаган тиштерибиз кандай болгон күндө дагы ага кам көрүп, жаш баланыкындай көрк берүү өз колубузда экенин унутпайлы. Майрам Талантбек кызы, Самат Исмаилов, НТС Таң шоула.